8 мартка куттуктоолорду чогултаттык элек, анан бир мындай чыгармачылык кылып, балким ырсаптарды билесиздер, эсиңиздерде. Ошондо куттуктоо айтып кетсеңиз. Биринчиден мүмкүнчүлүкмөн пайдаланып, ушу биздин Кыргызстандын энелерин, жалпы айымдарды ушу келе жаткан 8 март майрамы чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым үй бүлөлөрүндө бакубатчылык болсун, аманчылык болушсун. Экинчиден ырсаптардан эстеп турган болсо, бул өзүмдүн энем жазган ырсабы бар, Жамгырчы Бердибек. Кол жеткиз сый урматта эне жүрөт, шор кеткиз ыйдада эне жүрөт. Төрөлүктү айланып күн сыяктуу, тириликти жылыткан эне жүрөк. Эч ким сыздап энесин жоготпосун, энелердин жүрөгү эч качан токтобосун. Рахмат, мен эми кичинемде чыгармачылык эмес, мындай апалар жөнүндө бир ыр сыяктуу айтып берейин. Жаралып бул дүйнөгө тапкан апа, жашырып жамандыкты жапкан апа, жаныңдын амандыгын күндө тилеп, жатаарда дуа кылып жаткан апа. Апа деген гүлдөп турган гүлгө тең, апа деген асмандагы айга тең, апа деген жарык берген, жашоо берген күнгө тең. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный развеял прежние мечты. И я забыл твой нежный голос, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я думаю, в этом стихотворении очень хорошо, очень содержательно описаны, выражены отношения мужчины к женщине. Еще раз всех с праздником. Желаем в день 8 марта рассвета, счастья и тепла, сюрпризов милых и подарков, любви, уюта и добра. Всем женщинам желаем сказки, забыть волнение и страх. Желаем жизни в ярких красках, всегда в любви быть и в цветах. Так что с удовольствием поздравляем с предстоящим праздником наших любимых, прекрасных дам. Прекрасные стихи есть, да, и хотел бы эти стихи посвятить всем женщинам, потому что действительно в тяжелое время почему-то женщины как бы наши одевают свои доспехи и защищают наших мужчин, да? И поэтому я хотел бы посвятить женщинам, потому что они действительно, мы должны их беречь. Хочу прочитать для наших женщин такие замечательные стихи. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский нас покоряет женская душа, и молодостью, и материнство, и всегда, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. Аял заты ару тилек жансыңар, аял заты сүйкүмдүү бир жарсыңар. Апа деген сөзүңөр бар, даңкың бар, куттуу болсун 8 марттаңар. Келе жаткан 8 март майрамы бул жалпы дүйнө жүзүндөгү эң чоң майрамдардын бири. Себеби аял сыйлабаган, эне сыйлабаган адам болбосо керек. Сондуктан ушудан пайдаланып бардык биздин Кыргызстандын эне деген атка татыктуу болгон аял затын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ичиндеги биздин карындаштарыбызды дагы, кичике кыздарыбызды дагы куттуктап кетем. Бирок мен бүгүнкү күндө өтө бактылуу адаммын десем жаңылышпайм. Себеби дегенде менин апам азыр 86-га чыкты. Ошого мен да бир апам жөнүндө бир бирок берейин. Өзүңүздүн? Өзүмдүн. Апам менин бар байлыгым, бакытым.
apam için uzak келет жашагым. Апам менен оорубасын эч качан, апам менен эң сулуусун аалап. Рахмат, биринчиден 8 мартта эле аялдарды куттуктоо күнү деп эсептегенди мен туура эмес деп эсептейм. Анткени биздин апаларыбызга, энелерибизге, эжелерибизге, карындаштарыбызга, сүйкүмдүү аялдарыбызга күнүгөдө ыр жазып, күнү майрам кылып берсек дагы жетишсиз деп эсептейм. Анткени биздин чындыгында ушул эр жигитти ушундай даражага жеткирип чоңойткон баардыгы эне болот. Ошондуктан алар үчүн бир жылда бир эле күн 8 март эмес, күнүгөдө майрам деп эсептейм. Ошон үчүн мен ушул күнүдө апалар, энелер, эжелер деги эле ушул айымдардын бардыгына ден соолук жана ошондой эле эки дүйнөлүк бактылык каалайм. Ар дайым бактылык үстүндө жүрүшүн каалайм. Рахмат. Мен толук билбейм, бирок баягы Атандай Акбаровдун Кереметжан деген 4 сабыры бар. Ошону мындай жарым-жартылай айтып, жарым-жартылай окуп берейин. Кереметжан, Кереметжан, керемет, сендей мага эч ким илхам бере элек. Клеопатра ак мөөлөр өтсө да, сендей пери бул жагыга келелек. Эми мен биринчиден ушул баягы келе жаткан энелер күнү менен бул жалпы кыргыз мамлекетинде жалпы эле кыргыз энелерин куттуктап кетким келет. Себеби ар дайым айтылып келет, бул бейиш эненин таманында деп бекерден айтылган эмес. Бул албетте өзүнүн тарыхы, маданияты, кыргыздын деги эле өзүнүн бул жашоодо болгон эненин балага, коомчулукка болгон көз карашы, мамилеси абдан мындай бир жогору бааланат, эсептелет. Мен баягы куттуктоонун аркасында ушул баягы ырды жатка билбейт экенмин, баягы окуп бир куплет эме алып берип коеюн. Энең барда эркелеген назданып, бек кучактап көкүрөгүң жазданып, сырын айтып, сырын тартсаң, иштеги эзилет го эне байкуш жалбарып. Мүмкүнчүлүк менен колдонуп келе жаткан 8 март майрамдары менен бардык аялзаттарды чын жүрөктөн куттуктайм. Апалар, эжелер, карындаштар дайыма бар болсун, аман болсун. Бардык жакшылыктарды каалайм. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам, сестер, дочерей с этим прекрасным праздником, с Международным женским днем. Желаю счастья, успехов, удачи. Пусть никогда их сердца не грустят. И пусть на нашей земле всегда будет мир. Баарыбыз да чакырып кетем. Күндө биз энелерибизге ыраазычылык билдирели. Ошон үчүн бизде айтат го, бейиш энелердин таманында деп. Сиздердин энелердин, кыз келиндердин жолу, орду биздин кыргыз эли үчүн абдан жогору бийиктикте турат. Чындыгында бул биринчиден сизди дагы келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Ошондой эле жалпы мамлекетибиздеги аял затын. Бул эми аял заты бир сөз менен айтканда мындай сөз дагы жетпейт деп ойлойм да. Бул аял заты ыйык, бардыгыбызды эне төрөгөн. Ошондой эле ушул бир жылда бир келип аткан улуу майрамда ар дайым аял затта бар болсун, ден соолукта болсун, кандай гана түшүк болбосун, биринчи кезекте аял затына түшөт. Ошон үчүн биз аял заттын энелерди, апаларыбызды кандай гана сөздөр менен мактасак дагы ал жетишсиз деп билем. Ошон үчүн бир сөз менен айтканда ар дайым биздин бул ааламыбызда бар болсун. Келеткан майрамы кут болсун. Жер жүзүндөгү бардык аял затын, апалардын ошол жазкы майрам 8 март эл аралык айымдар күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Апаларыбызга, айымдарга узун өмүр, чын ден соолук, дайыма жүздөрүнөн күлкү кетпесин деген тилекти арнап, бир сап энелерге арналган, өзүм апама арналган бир сап ырым бар эле, ошону аткарып берейин. Эмгегиң бийик зортодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыңыз, өкөлөп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу,
балдарыңдын максатын, ай, балдарыңдын максатын. Пусть этот день счастливым будет, и все сбываются мечты. Пусть солнце светит вам повсюду, и улыбаются цветы. Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 марта, с этим весенним праздником. Пусть у вас всегда будет в доме уют, покой, радость, мир, благоденствие, благополучие. Желаю всем всего самого наилучшего.